Саламатсыздарбы? Кезектеги маанилүү маегибиздин коногу көчмөндөр оюндарын даярдоо жана өткөзүү катчылыгынын жетекчиси Нурсултан Адынов. Эфирден алыстабаңыздар. Саламатсызбы, Нурсултан? Мына жакында эле биздин өлкөдө дүйнөлүк көчмөндөр оюндары болгон жатат. Бүгүнкү күндө коомчулукту кызыктырган нерсе бул кандай даярдыктар болуп жатат деп кызыгып жатышат. Анткени былтыркыдан быйыл жакшыраак болуш керек. Андан мурункудан былтыр бир топ эле жетишкендиктерди жакшы өткөрдүңөр. Анан ушул жаңы көчмөндөр оюнуна даярдыктар кандай? Ошол боюнча коомчулукка ой бөлүшүп кетсеңиз. Рахмат. Азыр даярдыктар кызуусунда жүрүп аткан кезинде эмнеге дегенде биз быйылкы көчмөндөр оюндарына бир деңгээлин көтөрүүгө чоң кадам таштап алдык. Бүгүнкү күндө өкмөт тарабынан дагы абдан чоң ушу мамиле жасалып, ушу даярдыкка чоң уюштуруучу комитет түзүлгөн. Уюштуруучу комитеттин ичинде 12 блок менен 12 тараптагы маселелерди чечүүчү иш топтору түзүлгөн. Алардын ичинен бир-экөөнү атай кетсем, булар спорт иш тобу, маданият иш тобу, жанагы журналисттер менен иштей турган иш тобу өзүнчө, коопсуздук маселелерин чече турган иш тобу өзүнчө болгон. Анан кийин жанагындай өзүңөр билесиңер, көчмөндөр оюндарына спортсмендер келгенде өзүнүн куштары менен келет. Ар кандай ошо жанагы спорттук инвентарлар менен келгенде чек арадан өтүү абдан кыйын болгон. Ошол экинчи оюнда көргөнбүз. Ошол маселелерди чечүүчү өзүнчө да иш топ түзүлүп, ушундай чоң жанагы салмактуу маселелерди чече турган иш топторду түзгөндө, ошонун ичинде ошол маселелер тиешелүү болгон мамлекеттик органдарды киргиздик, мамлекеттик органдардын башчыларын киргиздик. Ал ар бир иш топтун ичинде министрлер бар. Өзүнүн жумушуна карабастан ошо көчмөнгө да параллелдүү түрдө иштеп, ошонун маселелерин өзүнүн планына киргизип, өзүнчө иштеп өзүнчө план түзүп, деталдык план түзүп, көчмөнгө чейин ар ай сайын кайсы жумуштарды бүтүрүп, көчмөн убагында кайсы жумушту кылабыз деген бир чоң пландарды түзүп алып, азыр иштеп аткан кездери. Андан тышкары быйыл өкмөттүн атынан жакшы мамиле кылынып аткан, чоң мамиле кылынып атканы, биз өзүңөр билгендей экинчи оюнда министрликтин атынан министрликке чакыруу кагаздарын жөнөтсөк, мисалы үчүн спорттун атынан спортко, маданият министрлигинин атынан маданият министрлигине жөнөтсөк, бүгүнкү күндө бул 3-чү оюнда биз өкмөттүн атынан жөнөттүк чакыруу кагаздарын. Ошондо башка өлкөдөгү өкмөттөргө түшөт бул чакыруу кагаздар. Өкмөттүн ортосундагы мамилеси түзүлүп, башка өлкөлөрдүн. Анан кийин ал башка өлкөнүн өкмөтү ошол өзүнүн астындагы спорт министрлигине жана маданият министрлигине ошол кабарды жеткирип, ошол жерден командасын топтоп жөнөтөт. Расмий өкмөт тараптан болгондо бул мындай бир башкача да кабыл алынат болуш керек э? Ооба, албетте башкача кабыл алынат. Бул эмнеге дегенде өзүңөр билесиңер, ар бир мамлекеттин жанагындай өзүнүн өкмөтү болгондуктан алар министрлик болсо дагы министрликтери өкмөттөн суранмайынча, өкмөттөн бир уруксат алмайынча башка өлкөдө өтүп аткан ушундай бир иш-чараларга катышпайт. Ошондуктан биз быйыл түз эле өкмөткө суранып, чакыруу кагазын жөнөтүп, ошол министрликтерге уруксатыңарды берип, бизге команданы топтоп жөнөтүп бергиле деп жаздык, азыр жөнөттүк ошол материалдарды. Андан тышкары биз быйыл азыркы учурда 103 мамлекетке чакыруу жөнөттүк. Анын ичинен 80ге жакын мамлекеттин ошол буга чейин сүйлөшүүлөр жүргүзүп, ошолор келет деп азыр күтүп турабыз, буйруса. Чакыруунун ичинде ошол көчмөндөр оюндары өзүңөр билесиңер, бул жалаң эле спорт эмес, бул маданият иш-чаралары бар. Ошондуктан чакыруу кагаздын ичине биз спорт жобосун камтып, андан тышкары маданият иш-чараларынын жоболорун да камтып жөнөттүк. Биздин тарыхый салт-санааларыбызды да көрсөтүү деген чоң нерсе бар анын ичинде. Албетте, биз ошол жана маданият жобосу деп атпаймынбы, ошол жерде чагылдырылган, айтылган ушул 3-чү көчмөндөр оюндарында спорттун деңгээлинде эле маданият тарабы дагы иштетилип, ошол жерден бир кызыктуу фестивалдар өтүп, кызыктуу бир иш-чаралар, постановкалык, театралдык постановкалар өтөт деп ошо жобону жазып,
ошо чакыруу кагаздарын жөнөттүк да. Бүгүнкү күндө азыр белгилендиби канча мамлекет келип катышаары, кандай коноктор келери белгилүү болдубу же азырынча белгисиз болуп жатабы? Биздин бул чакыруу кагаздарын жөнөтүп, анан кийин мамлекеттердин санын белгилөгөндүн өзүнүн шарты бар. Биз чакыруу кагаздарын жөнөткөндө жанагы Тышкы иштер министрлиги менен ошо нота менен жөнөткөндөн кийин биз өзүнүн мындайча орусча айтканда срогун коебуз. Могул убакытка чейин, могул мөөнөткө чейин ойлонуп, өзүңөрдүн командаңарды топтоп, бюджетиңерди салып, ошол мөөнөткө чейин даярдангыла, анан ошол мөөнөткө чейин заявкаңарды бергиле деп датаны коебуз. Быйыл ал датаны 15-июль кылдык. Ошондуктан азыр толугу менен кайсы мамлекет келерин ошол июль айында гана айтылууга туура болот. Так айтууга болот, Бул келе турган сырттан келе турган коноктор. Ал эми бул деген Ысык көл дубанында өтө турган болгондон кийин биздин андан сырткары дагы 6 дубан бар да. Анан кийин ошол 6 дубандан келчү биздин жарандардын келиши бул чектелеби же канча кааласа келе бере турган каласыңарбы? Бул долбоор биздин мамлекеттин долбоору болуп аткандан кийин бул албетте бул долбоордун иш-чараларына биздин элибиз үчүн, Кыргызстандын эли үчүн дайыма эшик ачык. Дайыма өзүнүн жеринде өтүп аткан долбоорго дайыма келип өзү күбө болуп кетсе болот. Андан тышкары өзүңөр билесиңер, бизде коноктордон тышкары, ошол ички туризмден тышкары биздики жергиликтүү калктар дагы ар кандай жанакындай театралдык постановкаларда катышат, бизге ачылыш аземинде катышат, жана бийчилер катышат, ырчылар катышат, жанакындай актерлор катышат. Андан тышкары быйыл бизге өкмөт тарабынан чоң талап коюлган. Биз өзүңөр билесиңер, чоң долбоорлорду өткөзүп атканда ыктыярчылардын чоң салымы болот. Өкмөт тарабынан шарт талап коюлган. Быйылкы оюнда ошол Кыргыз Республикасынын ар бир областын менен жолугуп, ар бир областтын өзүнүн жаштары менен жолугуп, ушу көчмөндөргө ыктыярчы болуп жардам берем деген бир каалоосу болгон жаштар менен иштеп, анан кийин ошол жумуштарды жүргүзгөндөн кийин гана ыктыярчылардын толук официалдуу ошол катарын, ошол списогун түзгүлө деген да. Андан кийин албетте катчылык ушу жылдын башынан баштап ушу Кыргыз Республикасын кыдырып, ар бир университетке барып, ар бир ректору менен, студенттик советтери менен жолугуп, ар бир областтын ошол жерде жаштар уюму менен жолугуп, 7 областтан тең сүйлөшүүлөр жүрдү. Ошол жерден толук көчмөндөр оюну жөнүндө маалымат берилди. Көчмөндөр оюндары деген эмне деген долбоор, кандай иш-чаралар болот ичинде, кандай тараптар болот, өзүнүн философиясы кандай, концепциясы кандай деп ошол толук презентациялоо кылдык да. Ошондон тышкары гана биз биринчи этапты баштадык, ыктыярчы кабыл алуу. Бул биринчи этапты биз интернет баракчабыз аркылуу баштадык. Онлайн деп коет экен. Онлайн регистрациясын кылдырдып, ал регистрациясын күттүк, канча адам түшөт экен деп, канча адам өзүнүн каалоосун билдирет экен деп. Ошондо 3500 адам каалоосун билдирди. Кыргыз Республикасы боюнча 3500 жаш балдар, кыздар ошол ыктыярчы болот элем деп каалоосун билдиришти да. Анан кийин биз бул ыктыярчылар коопсуздукту карашабы же болбосо жөн эле ошол жерге массовка болуп катышып беришеби? Ыктыярчылардын азыр ошол 3,5 миңди кабыл алгандан кийин биз сүйлөшүп, жанакындай талаптарыбызды дагы койдук. Тил билиш керексиңер, чет өлкөлүк тилдерден башка долбоорлорго катышып жүрүш керексиңер. Жанакындай волонтер сыяктуу. Волонтер, ыктыярчы, ошо волонтер болуш керек да. Ошо волонтерлорду айтып атканымда, ошол анан кийин ал волонтерлорду ошо биз кабыл алгандан кийин эми ичинен окутабыз биз аларды. Окутабыз, аларды спорт иш-чараларына иштей турган волонтерлор өзүнчө окутабыз, маданият иш-чаралары менен жүрө турган волонтерлорду өзүнчө окутабыз, жанакындай коопсуздук менен жардам бере турган, логистика менен жардам бере турган волонтерлорду өзүнчө окутабыз. Андан тышкары биздин ачылыш аземине катышкан массовка жана бийлеген волонтерлорду, аларды өзү ошол ачылыш аземиндеги иштеп аткан режиссер окутуп, ошол жерден үйрөтүп, ошол жерден репетиция кылат. Биз аны толугу менен чогултуп ошол адамга тапшырып беребиз да.
Бул уюштуруу иштеринде биз былтыр өткөргөн, мындан 2 жыл мурда өткөргөн көчмөндөр оюндагы катачылыктар камтылып жатат да, ал боюнча сизде кандай маалымат бар? Албетте, экинчи оюндагы өзүңөр биз баардыгын анализдеп, кандай катачылыктар кеткенин жазып чыгып, ар бирибиздин өзүбүздүн блогубуз менен коопсуздук жагынан кандай болгон ката, логистика жагынан кандай ката болгон, жанакы өткөрүлүш жерлеринин инфраструктурасы кандай ката болгон, ыктыярчылар менен иштөөдө, спорт жагында, маданият жагында деп полный анализ кылып, ошонун айынан азыркы учурда ошолордун чечилбей калган маселелерин дагы планга кошуп, ошолорду быйыл кылбаганга аракет кылып жатабыз. Биринчи эле бул билесиңер Кырчын жайлоосунда ачылыш аземи болуп атканда чоң тыгын болуп калып, жолдо көптөгөн конокторубуз көрө албай калган ошо Кырчындын ачылышын. Биз ошондуктан быйыл жанагындай жол министрлиги менен кошо биргеликте жанагы уюштуруучу комитеттин ичиндеги инфраструктура иштөө менен биргеликте ошол Кырчын жайлоосундагы кольцевой жолу бар өзүнүн. Григорьевка ушел жагы менен кете турган айланып чыгып кете турган жолун жасатуу боюнча маселесин көтөрдүк. Азыр даярдоо иштери болуп атат. Албетте ошол мисалы үчүн айтканда жок дегенде эле ошол Кырчында тыгын маселеси чечилет. Андан тышкары өзүңөр билесиңер, стоянка, мусор боюнча дагы проблемалар болгон. Бул жылы ошол ыктыярчылар менен жана ошо Ысык Көл областынын жаштары менен да кошо өзүнчө план түзүп, кандай тазалык иштейбизби деп азыркы учурда жумуш жүрүп атат. Анан ошол боюнча дагы көпүрө, даараткана маселелери да бир топ проблемаларды жараткан. Проблема болгон. Ошол иш топтун ичинде жол министрлиги, анын ичинде мамлекеттик жана госстрой ишканасы, андан тышкары архитектура, андан тышкары жанагындай госкомсвязь бар. Ошонун баары биргеликте ошо иш топ түзүп план түзгөн. Жакынкы эле арада жыйын болду, чоң жыйын болду. Ошо иш топтун пландарын түзүп 24 апрелде буюрса чыгалы деп турушат. Жанагындай ошо Кырчын жайлоосуна барып, ошол жактан на месте көрүп, ошол жерде кандай көпүрө салыш керек, кандай бул болгон көпүрөнү чоңойтобузбу, бул жагына жыгачтан салынабы көпүрө же таштан жасатабы, четтерин, ошол суу аккан жердин четтерин кандай оңдойбуз деген МЧС менен кошо чоң группа чыккан. Иш планы бар, иш план түзүлгөн. Аны эми реализациясын баштап, ошону ишке ашыруу иштери башталды. Нурсултан мырза, мен ушу былтыркы көчмөндөр оюнда менин журналистикалык көз карашымда бул жерде келген коноктор келип көрүп кетип калат экен. Баягы келгендер өзүнүн пикири менен ар ким өз ою менен эсептешип кете берет экен дагы. Бул жерде эң негизги нерсе массалык маалымат экен. Бул массалык маалыматта канчалык ошол дүйнө жүзүнө тараса, канчалык ошол дүйнөгө белгилүү болсо, кызыктуу сүрөттөр, кызыктуу кадрлар болсо, ошонун негизинде бул көчмөндөр оюнун тааныта алат экенбиз. Анткени биз ошол жерден түз алып көрсөткөн телеканалдарды деле бир саналуу кишилер көрүп эле, ал эми Кыргызстан деп ачканда ал нерселер чыкпай калып, ошол сүрөттөр, же болбосо кыска жасалган этюдтар, ошолор абдан көп маани берет экен. Мен аны өзүм башынан өткөрдүм, анткени биздин группа ошол жерден тартып салган сүрөттөр бүгүнкү күнгө чейин ушу бир даңазал болуп колдонулуп жаткандыгы үчүн ушу массалык маалымат жака кандайча көңүл бурасыздар? Бизге жана сырттан келген өкүлдөргө, массалык маалыматтын өкүлдөрүнө. Бул сиз туура айтып атасыз. Долбоор дүйнөлүк жүзүлүк болгондон кийин дүйнө жүзүнө биз туура чагылдырып, ошол долбоордун ичин көрсөтүп, кандай ички кооздугун көрсөтүп, кандай иш-чаралар өтүп атат, элдер кандай маанай менен жүргөндөрүн көрсөтүш үчүн бул ошол дүйнө жүзүнөн келген, чет элден келген журналисттер болот да. Ал журналисттерге биз алар келгенден кийин биз аларга кылдатык менен мамиле жасап, шарт түзүп бериш керекпиз. Интернет маселесин чечип бериш керек экен. Былтыр ошону таппай алышты. Быйыл ошол сиз өйдө айткандай катачылыктарды эске алууда ошол Кырчын жайлоосундагы чоң ошол маселе бул интернет маселеси болгон. Интернет маселеси. Быйыл ошол мен айтып аткан иш топтун ичинде, ошо пландын ичинде ошол интернетти
Госкомсвязь бар бизде, комитеттин связи бар. Ошол азыркы учурда жанакы мобильный операторлор менен жолугуп, ошол өзүнчө иш жүргүзүп атат. Көчмөнгө чейин ошол жерде чоң объемдук интернетти берерине иши толугу ишенип, азыркы учурда иш жүрүп атат. Андан тышкары биз азыркы учурда 73-70тен ашык ушу дүйнө жүзүлүк чоң массалык маалымат каражаттарынын компанияларына чакыруу кагаздарын жөнөттүк. Ушу көчмөндөр оюндарына келип, өзүңөрдүн командаңар менен келип, ушул долбоорду тартып кеткиле, көрүп кеткиле, конок болуп кеткиле деп ошол чакыруу кагаздарын аларга да жөнөттүк. Буюрса аларга өзүнчө программалар түзүлүп, аларга өзүнчө маалыматтар берилип, эмне дегенде бул командалар, ошо массалык маалымат каражаттарынын командалары өзгөчөлүгү бар. Алар бир күндө 2-3 жерге жетишиш керек, 2-3 спортту тартканга аракет кылышат. Биз ошондуктан коноктор, туристтер өзүнүн планын өзү түзүп, каалаган оюнуна баргысы келсе барбай коет, баргысы келсе барат. Ушундай болгондуктан массалык командаларда, тиги СМИ командада андай шарт жок. Алар баарына жетиш керек. Ошондуктан биз аларга өзүнчө ички план түзүп, шарт түзүп, ошол жерден машинеси дагы даяр болуп ар дайым, ошол жерден тамак ичкени дагы дайыма жанында болуп, балким ошо жаткан жеринен эле тамак ичпей, дайыма жанында биз машинесине даярдап беребиз тамактарын. Эмне дегенде туруп жайлоо кырчынга кетип калып, туруп ипподромго келе калышы мүмкүн, ат майданына туруп тиги фестиваль өтүп аткан жака, чолпон жака келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн дайыма машинесинде суусун коюп, машинесинде жанакындай тамак ашын коюп, колуна программасын карматып, схемасын карматып, водительди жанына шопурду бекитип берип, ушунда жанына биздин атыбыздан уюштуруучу комитеттин артынан бир координирующий адам, эч кандай тоскоолдуктар болбош үчүн, жана коопсуздукту түзгөн адамдарга да биз планын беребиз. Ушундай маршрут менен СМИлер жүрөт. Алар абдан көп болот. Ар ким ар кайсы жагынан тартканда аларга тоскоолдук болбогула деген бизден сөз болот да. Сөз болот, сөзүбүздүн аягында жана бир жакшы сөз айтылат эмеспи? Нандын дамын бышкандан кийин жеген адам эмес, нандын дамын ошо камырды жууруп, анан бышырган киши билет деп. Ансаганы сиз ушул даярдоо жана уюштуруу жагында өз көзүңүз менен карап, ушундай бир жан дилиңиз менен уюштуруп жаткандан кийин бул көчмөндөр оюну сиздин бир жакын нерсеңиз катары сезилип жатса керек. Нурсултан мырза, бул жерде бир сөз бар, бул көчмөндөр оюнунун эстафетасын биз кошуна өлкөлөргө беришибиз керек. Бул кыдырыш керек. Ошо кыдырганда гана башкалар кандай кылып өткөрсө, бул деген Кыргызстандан чыккан, Кыргызстандан старт алган көчмөндөр оюну баары кыргыздык болуп калат. Ал эми ал жерде дагы булар башкача жогору деңгээлде өткөрсө, бул көчмөндөр оюнуна эле болгон бир жакшы жүрүлгө болот деп айтылат. Ушул эстафетаны берүү боюнча сиздин бул көчмөндөр оюнуна мамилеңиз кандай? Сиздин оюңуз кандай? Биринчиден мен уюштуруучу катчылык болгондон кийин мен мындай чоң деңгээлде суроолорду өкмөт башчысы, өлкө башчысы чечиш керек. Бирок жеке пикириңиз? Биздин менин жеке оюм, албетте биз дүйнө жүзүнө айтып алдык. Кыргызстандын долбоору, кыргыз элинин долбоору бул тарыхта калды, тарыхта жазылды уже. Ошол эгер чет өлкөлүк туугандарыбыз ошол биз менен сүйлөшүүлөрдөн кийин өткөзүп бериле, биз өз форматын өзгөртпөйбүз. Ушул эле миссиясы менен, ушул эле ою менен, ушул эле форматта өткөзүп беребиз. Бизге жардам беришип, биз өзгөртүү бир коммерциялык кылып жибербейбиз деп эметсе, анда берсе болот, берсе болот го деп ойлойм. Туура айтасыз. Биздин биринчи эле максатыбыз бул боюнча акчаны эле бизнес кылып акча таап алуу эмес да, бул көчмөндүн баалуулугун көрсөтүү, баалуулугу абдан чоң да. Биз деген ошо улуттун баалуулугун, көчмөндөрдүн баалуулугун, анан кийин дүйнө жүзүндөгү элдин бирдигин дагы талап кылып атат да бул долбоорчу. Эмне дегенде бул өзүңүз деле жана Бириккен Улуттар уюму барбы? Ошол жактан 2 жолу резолюция кабыл алынды. Ушу көчмөндөр оюндары бир маданияттык жанакындай диалогко площадка болуп берди депчи, элдер үчүн. Дүйнө жүзүндөгү элдер үчүн, ар кандай элдер үчүн ушу маданияттык площадка дейт да. Площадка эми ошо маданият аркылуу сүйлөшүү площадкасы болуп берди деп 2 жолу резолюция кабыл алынды. Ошо Бириккен Улуттар уюмунда
бирөөсү Баку шаарында, бирөөсү Нью-Йорк шаарында кабыл алынды. Бул эмнени айтат? Бул долбоор жөн эле башка дүйнө жүзүндө параллелдүү түрдө өтүп аткан долбоорлордо эмес. Бул долбоордун максаты абдан чоң да. Бул максат долбоордун келечеги да абдан чоң. Эмнегенде көп элдер азыркы учурда акчанын жанакындай капитализмден да чарчап бир мындай биримдикти талап кылып, жөнөкөйлүктү талап кылып, өзүнүн жанакы тарыхын унутпай, өзүнүн каада салтын унутпай элдеп аракет кылып аткан элдер көп да дүйнө жүзүндө. Ошондуктан бул долбоор ошолорго жакшы болот. Андан калса ошол дүйнө жүзүндө көчмөн, канында көчмөндүк бар, улуттар абдан эле көп экен. Ар бир улутта сөз жок ушул бир көчмөндүн каны, ошо көчүп конгон бир салттары, адаттары бар экен деген маалыматтар жетип жатат. Маегиңизге чоң рахмат, Нурсултан мырза. Мындан ары ошол биз бир иштешкен, чогуу иш алып барган СМИ катары Үмүт ТВ жана Кабарлар КЖ маалымат агенттиктери сиздер менен тыгыз иштешип турабыз. Мындан ары да келип биздин көрүүчүлөргө, анткени бизде аймактарда көп көрүшөт, бизде ошол биздин аймактык көрүүчүлөрүбүзгө жана шаардык көрүүчүлөрүбүзгө ушул келе турган, боло турган көчмөндөр оюн жөнүндө дагы кошумча маалыматтарды берип турсаңыздар. Буйрса. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Ушун менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн көчмөндөр оюндарын даярдоо жана өткөзүү катчылыгынын жетекчиси Нурсултан Аденов келип маек куруп берди. Берүүнү мен Үмүт Мукамбетова алып бардым. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.